тиш түшкөндөн кийин негизги тиш чыгыш керек. Брекет таккан модага айланып кетти. Модага туура. Анан ошол канча жаштан баштап брекет кийсе болот? Уур тиште чыгып калганда качан аны оңдош керек дегенде 9-дан 14 жашка чейин. Ата-энелер сүт тиштерин дарылоонун, тазалоонун деле кереги жок деп эсептелет экен да. Мен ата-энелерге айтып кетет элем, ошо баланын тиши оорубаганда, акактай жалтырап оозга чыкканда ошону сактап калуу бизде негизги профилактика деп коет. Тиши канча жашында толугу менен түшөт, анан кийин негизги тиши канча жашында чыгат? Кыргызстанда йод жетишпейт деп тузду, йод толгон тузду чыгарып баштаган. Саламатсызбы көрүүчү, бул Медфакт подкастынын жаңы чыгарылышы. Бүгүн биз балдардын тиш гигиенасы тууралуу сөз кылабыз. Ал эми бүгүнкү коногубуз Кыргыз мамлекеттик медицина академиясынын балдар стоматологиясы кафедрасынын башчысы, медицина илимдеринин доктору, профессор Эльшат Мухидинович Юлдашев. Саламатсызбы, кандайсыз? Алгач эле балдарды канча жашында стоматолог алып барыш керек деген суроодон баштасак. Негизи эми тиш чыгып баштагандан кийин айтмакчы, тиштер, түзүт тиштер 6 айдан тартып чыгып баштайт. Бирок стоматолог адистердин билишинче 2 жаштагы бала өз стоматологун барып таанышып, анан кантип ошо тиштерди дарылайт, тиштерди сактайт, ден соолугуну, анан сулуулугун тиштердин. Ошодон 2 жаштан деп айтабыз биз. Ошол айтып атпайсызбы, 6 айдан баштап тиш чыгып баштайт деп, анан кийин ошол тиш чыгып баштагандан кийин эле тишке кам көрүп башташ керекпи? Кантип туура кам көрүш керек ата-эне? Туура. Ата-эне эң башынан ошо тиш чыгып баштагандан кийин баланы секин ошо тишти тазалап, тишти оозун чайкап, ошо оозунун ден соолугун сакташты баланы үйрөтүш керек. Аны адатка киргизиш керек, тартипке салыш керек баланы. Кантип баштайт десе, атайын эмелер бар, маалейлер бар. Ошону тиштерди чыгып баштаганда тишин, анан ооз көндөйүн, анан тилин дагы тазалаганды секин үйрөтүп баштаса, бара-бара ар кандай балдар ар кандай көнөт да ошол тартипке. Анан негизи ата-эненин милдети ошо баланы 2 жаштан тартып, биринчи башталганда пастасыз тишти кандай тазалайт, щетка же башка немелер бар, мүмкүнчүлүктөр. Кийин дагы пастаны кошуп, кийин тиштердин араларын тазалап, ошонун баарын үйрөтүш керек. Ошондой эле ошол тиш чыгып аткан учурда балдардын тишин кээ бирөөсү ошол температура болот экен, кээ бирөөсү кыйналып чыгат го. Анан ошондо ооруну басаңдатуу үчүн атайын кремдерди коюп атышат ата-энелерчи. Ошол канчалык деңгээлде туура? Ошол тиштин сапатсыз чыгып калуусуна себеп болбойбу? Тиштин сапатынын чыгышына тоскоолдук кылбайт. Тиш чыкканда жанагы чоңдордо биз айтып коебуз го, акыл тиш деп. Акыл тиш чыкканда дагы ошо чыкканда кичине капюшонго окшогон нерсе пайда болуп, ошол жерде ал тиш үстүңкү астыңкы тиш кезиккенде ошол капюшон жоголот да, чайнап баштагандан кийин. Балдардын бүт сүт тиштери көбүнчө негизги тиштер дагы чыкканда ошондой акыбал болушу мүмкүн. Ал ошол немелердин, гелдердин, кремдердин пайдаланышы кичине ортот да биринчиден. Анан бактерияларга каршы, анан кичине шишип калышы мүмкүн. Ошолордун баарын симптомдорду алыш үчүн кремдерди колдонсо болот. Демек, бул туура экен да. Анан кийин ошол кээ бирки ата-энелер сүт тиштерин дарылоонун, тазалоонун деле кереги жок деп эсептешет экен. Анткени ал баары түшүп калат депчи. Анан кийинки чыккан тишке ошол сүт тиштеринин жанагындай кээ бирөөлөр кыргызча айтканда курт жеп, анан кийин жаман сапатта түшүп калат го. Ошол кийинки чыккан тиштерине мындай таасир этеби? Айтмакчы, сүт тиштер аябай керектүү нерсе деп айтса болот. Неге десе, сүт тиштер чыгып, бала көнүп, чайнап баштап, кийин убагында ар бир тиштин өзүнүн мезгили бар. Түшүп кетет. Кантип түшүп кетет дегенде, ошо тамыры жейилип, анан түшүп калат.
негизи табият боюнча законда сүт тиш түшкөндөн кийин негизги тиш чыгыш керек. Анан ошондо эмнеге ошо сүт тиштерди сактап калышка мүмкүнчүлүк турдуп бериш керек, эмнеге ошолор сактап калышты керек дегенде, сүт тиштер түшүп баштаганда, где-то 6 жаштан тартып сүт тиштер түшүп, негизги тиштер чыгып баштайт. Ошондо жаактардагы негизги тиштер чыгат деп кичине даярданат. Даярданат дегенде сүт тиштердин арасында кичине мындай эме орточо жаак өскөндө сүт тиштер өз чыккан боюнча калат. Ошол жаактын өсүп атканын белгиси. Неге десе негизги тиштер чоңураак чыгат. Ошондо сүт тиштерди сактап калганда ата-энелер жаак дагы туура өсүп, анан негизги тиштер дагы туура тизилип, ошо тиштеми туура болуп, анан эч кандай ортодонтия, эч кандай эмелер кереги жок болуп калат. Ушул туура сүт тиштерин туура сактап калыш үчүн бир гана же туура гигиенаны сакташ эле маанилүүбү, же тамак аштан дагы көз каранды болобу? Тамак аштан дегенде негизги зыян келтире турган тамак аштын ичинде кант, анан газдалган суусундуктар. Ошол сүт тишке болобу, негизги тишке болобу, ошонун таасири көбүрөөк болот. Анан жана курт жеген деп коебуз, ошо курт жегени ошодон пайда болот. Анан аны колдонбош керек, кант жебеш керек, же ошондой суусундуктарды ичпеш керек деп айта албайбыз биз өзүбүз кант чыгара турган мамлекет турсак. Бирок ошо бизде көп адистеринин айтышынча, ошо ар бир балага берген өзү чоңдор дагы жеген тамакты канча кант ичинде. Ошо тамак аштан мороженое болобу, любой салат болобу, любой тамакта канча кант жазылыш керек. Анан ата-энелер ошону бергенде, ошо канттын зыянын танып, билип, анан бир чараларды көрүш керек да. Ошо сен мына кант жедиң, ичин тазалап коюш керек. Негизги тиштерге, тиштердин бекемдигине эмне таасир берет дегенде, эми аялзат камилдар болгондо, боюнда түшкөндө, ошо 1-3 айда кандай бекемдик менен сүт тиштер, негизги тиштер чыгат, ошондо эле чечилип коет. Ошондо эле биз айтабыз да, 1-2, 3 триместрда боюнда болгондо аялзатты жакшы тамактандырыш керек, анан генетикага тиешелүү. Ошондо дагы генетикасы кичине начарраак болуп, анан тамак ашы дагы туура эмес болуп калганда дагы аны гинекологдор билет. Мисалы үчүн фолиевая кислота деген витаминдер бар. Ошону ичиш керек бала туура эме ден соолугунда туулуш үчүн. Анан кандай болбосун, сүт тиштер чыгып баштаганда эч кандай курт жеген пайда болбогон кезде, мен айтып кеттим 2 жашта, ошонун алдын алып туура мамиле көрсөтсө, ал тиштерди дагы сактап калыш, анан бекемдеш мүмкүнчүлүк бар азыр. Демек, балдардын ден соолугу, ошонун ичинде тишинин сапаттуу чыгышына дагы ата-эненин боюнда бар мезгилинде эле жоопкерчиликтүү караш керек экен да? Албетте. Ошо эң негизги, эң чоң эмеси, салымы ошо тиштердин туура чыкканына. Ошо аялзатты туура мамиле кылуу, туура тамактандыруу, анан негизи ошо баланы 9 ай курсагында өстүрүп багып неметкенде, даже психология боюнча аялзат мындай өзү сак болуш керек да. Ушул кичинекей балдардын тишин жууганда жана тиш жууган каражаттарды кантип туура тандап алыш керек? Анан эмнелерди алып кантип жууш керек? Кантип көндүрүш керек баланы, кичинекей баланы? Эми азыр көп немелер болуп атат. Бизде ошо тиш жууганда пайдалана турган немелерден щетка деп коебуз, паста деп коебуз, жип деп коебуз, анан стимуляторлор деп коебуз. Ошонун баарын
негизи интернеттен көрсө болот биринчиден. Экинчиден бизде мамлекеттик кепилдик программа боюнча ошону үйрөтүү дагы, анан балдардын ден соолугун сактап калуу дагы жазылган. Ал бекер дейбиз, ал бекер эмес. Ошо кепилдик фонд төлөп берет аны. Мен ата-энелерге айтып кетет элем, ошо баланын тиши оорубаганда, акактай жалтырап оозго чыкканда ошону сактап калуу бизде негизги профилактика деп коет. Анан курт жегеп баштаганда уже экинчи рет профилактика, анан тиштери түшүп калганда протезирование, бул третичный, үчүнчү реттеги профилактика деп коет. Анан баланы стоматолог алып барып, мына бекер дарылайт экен, мамлекет төлөйт экен, тишиң ооруп калыптыр, шишип кетиптир, ошону дарылоо деген эми кичине балага оор да, психология жааттан. Анан негизи тиштерди дарылаган, келип оозуңду ачсаң пломба салып коелу, ошо менен бүтпөйт. 3 жолу, 5 жолу келиш керек болот адиске, стоматологко кээ убактарда. Ошон үчүн мен сурап кетет элем, ата-энелерди чакырып кетет элем, ошого баланы биринчи оозуна чыкканда тиштер ошол жалтырап, акактай, стоматологко алып барса, биринчиден баланы туура тишти тазалаганды үйрөтөт. Экинчиден, мурун баламдын тиши жакшы экен, эч оорубайт, анан кантип ошо тишин сактап калыш мүмкүнчүлүк барбы дегенде, тиштерди тазалагыла деп койчубуз. Азыр бизде көп мүмкүнчүлүктөр бар. Фистулаларды жабуу, анан фторлак менен сыйпап коебуз. Анан бизде, биздин кафедрада изилдөөлөрдү өткөрүү биздин профессор Гүлнар Сатыркуловна Чолокова, ошонун баарын биз тапып уже жарыялаганбыз. Кээ бир балдарды 2 жыл сайын 2 жолу алып келиш керек. Кээ бир балдарды, мисалы үчүн бизде Кыргызстанда тоолуу регион, кээ бир аймактарда фтор жетиштүү эмес. Кээ бир аймактарда ашып кетет фтордун концентрациясы ичип аткан сууда. Ошон үчүн ошого карап, ошону аныктап, анан канча жолу жыл сайын келет, ошону келип адис айтканды аткарса, курт жеген тиш болбойт. Ошол тиштерди чыккан боюнча таза сактап калып, анан убагында алар негизги тиштерге алмашып, анан бала дагы көнөт. Ден соолукту сактап калуу арзаныраак дагы, анан жакшыраак да, мындай өзүнүн ден соолугу. Анан бала коркот стоматологко отургандан. Тишин дарылаганда сөзсүз ооруйт. Чоң кишиге мындай түшүндүрүп берүү мүмкүн. Укол сайып, там оорутпай эметебиз деп. Уколдун өзү балага коркунучтуу көрүнөт да. Ошон үчүн баланы секин мындай көрсөтүп, жакшы мамиле кылып, алдап-салдап, кээ бир клиникаларда азыр мындай даже жомоктогу эмелерди көрсөтүп, кино көрсөтүп, ал бир келип эле мындай тиши ооруп калыптыр, баламдын тишин мен силерге алып келдим, баарын 20 тиш, сүт тиш, 20 тиш. Ушул 20 тишин дарылап койгола болду, менин убактым жок деген. Азыр туура эмес мамиле да. Ошондой эле азыр айтып калбадыңызбы, социалдык тармактарда дагы кандай тиш жууган каражаттарды алса болорун маалымат алса болот деп, ошолордун арасында электрондук тиш щетка дагы бар да. Анан ошону кичинекей балдарга колдонгон туурабы же туура эмеспи? Негизи кандай щетканы колдонсоңуз дагы кантип тишти тазалаган ошо мындай маанилүүрөөк. Эмнеге десе, тишти мисвак менен дагы тазаласа болот. Туз менен дагы тазаласа болот. Бирок кантип тазалаш? Ошол тиштин бизде айтып коет го, тишти мындай 1-2 сыйпап коюп эле пастаны, эң кымбат паста алдым, эң кымбат электрондук щетка алдым. Ошо менен тишим курттай берет деген туура эмес. Тишти тазалаган деген тиштин мындай келишин эмес. Бул тишти кичинекей бала алманы тиштегенде, сабизди тиштегенде уже өзү тазаланат. Тиш тазалоо деген тиштин аралыгын тазалаш. Ошону үйрөтүш керек. Анан атайын бизде индекстер бар.
Атайын мындай дарылар бар. Балага сыйпап тиштерине. Мына бала мөрдү тура тазалапсың. Мөр тазаланбай калыптыр. Курттар бу жерде калып калыптыр деп ошону көндүрүш керек да, көрсөтүш керек, анан бала түшүнүш керек эмне жасап атат. Жасап тишти тазалап кой эле, канча 2 мүнөт 3 мүнөт тазалап койдум, болду, милдетимди аткардым, мага конфет бергиле, андай мындай деп бала түшүнбөйт да. Ошондой мамиле кылыш, ошондой немелерди, методдорду үйрөтүш биринчиден адис жардам бериш мүмкүн. Экинчиден ата-энеси интернеттен, ресурстан көрүп, үчүнчүден ал бала бала бакчага барат, мектепке барат. Мектепте бала бакчадагы ошо ден соолук сабактары деген нерсе бар. Ошого дагы азыр биз киргизели деп атабыз. Ошондой эмелерди, үйрөтүүлөрдү, анан бала түшүнүш керек да эмне жасап атат. Сүт тиши канча жашында толугу менен түшөт, анан кийин негизги тиши канча жашында чыгат толугу менен? Сүт тиши 6 айынан баштап чыгып баштайт. Негизги тиштер 6 жылда 1-класска барганда бала алмашып баштайт. Сүт тиштер где-то 10-12. Бизде айтып коет уур тиш деп. Уур тиш эң акыркы болуп түшөт где-то 10-13 жаштарында. 14 жашында негизги тиштер чыгып уже толук чыгыш керек. Акыл тиш деп коебуз. Акыл тиш ал акыркы чыгат, ал 18 жаштан кийин чыгышы мүмкүн. Анан кээ бирки учурда балдардын тиштери 2 жашына жетпей эле түшүп калган же болбосо жанагындай курттап кеткен, чирип кеткен учурлар көп кездешет да, ошол эмнеге байланыштуу? Ал бая мен айтып кеткендей, ичкен сууда фтор жеткиликсиз. Кээ бир аймактарда бизде фтор жок. Мына мисал үчүн Иса Аканович Акунбаев биздин академигибиз өз убагында Кыргызстанда йод жетишпейт деп тузду, йод толгон тузду чыгарып баштаган, сатып алып баштаган. Ошондой эле фтор жетишсиз аймактарда, мамлекеттерде сууга кичине фтор кошуп коет, бирок ал бизге жатпайт. Баягы айтып кеткендей, кээ бир аймактарда фтор көбүрөөк. Мисал үчүн Минкуш, Ананиевада фтор көбүрөөк. Ошолордо флюороз деген оору бар, фтордун ашып кеткендиги. Жетишпегенде ошондо сүткө, кичине эмеге, башка тамак аштарга фторду кошуп койсо болот. Анан ата-энелер ошону билип, биздин ичип аткан сууда фтор азыраак деп ошону балага кошумча берип баштаса болот. Анан азыркы учурда жаштар арасында көбүнчө брекет таккан модага айланып кетти. Модага айланып кетти, туура. Анан ошол канча жаштан баштап брекет кийсе болот балдар? Анан кийин ошол брекеттин баасы дагы өтө кымбат экен, көбүнчөсү ошо жеке менчик клиникаларда. Ошол боюнча айта кетсеңиз, сиз мындай мамлекеттен да келип тишин дарылатып брекет тактырып кетсе болобу? Мындайда сүт тиштер чыгып баштайт, анан түшүп баштайт. Анан ошону бая айткандай туура эмес алып барбай тиш адиске же болбосо убагыны жеткирбей алдынараак жулуп койсо жагы өспөйт. Ошондон кийин жанагы тиштемдин, анан тиштер өзүнүн түзүлүшүндө көп патологиялар пайда болушу мүмкүн. Биринчиден балдарга аябай жумшак тамак аш беребиз азыр. Таттуу эмелерди көп беребиз. Ошонун тиштердин түзүлүшүнө, анан тиштемдин түзүлүшүнө таасири көп. Анан ошо пайда болгондо брекет эле эмес, азыр элайнер деп жаңы ыкмалар пайда болуп атат. Өткөн заман пластинкаларды колдонучубуз. Азыр дагы ошону иштетсе болот, бирок сиз туура айтып атасыз, брекет модага айланып кетти. Ал брекет менен түздөйм, акчасы көп экен, ошо кантип ошо маселени чечебиз дегенде, негизи баланын тиштерин сактап калыш керек, сүт тиштерин. Сүт тиштер убагында түшүш керек. Ошондо биздин мамлекетибизде андай кээ бир улуттарда ошондой патология көбүрөөк учурашы мүмкүн. Эмнеге десе, могу эме
сөйөктөрдүн түзүлүшүнө байланыштуу бизде андай проблема көп эмес. Бирок акыркы мезгилде ошо тишин убагында тазалабай, тишин убагында сактабай, дарылабай, эртерээк жулуп салып, анан уур тиш деп коебуз. Ошо уур тиш 10-13 жашында чыгат, калган тиштер уже түзүлүп калыпка келип калган. Ошондо брекетти колдонсо болот, брекетке акча каражаты жетпеген ата энелерге дагы бизде пластинкалар менен жанагы чоң элерибиз кийген пластинкалар менен дагы дарыласа болот. Бизде балдарга түшүнүп айтса, сен аны кийесиң, кичине тазалаш керек аны убагында көбүрөөк, анан аны кийип салып эметиш керек дегенде түшөнүшөт. Кеп брекетте эмес. Айтып атам го, азыр жаңы элайнерде чыгып атат. Негизи ортодонтический жаш деп коебуз. Качан ошондой туура эмес тиштер чыгып калганда, уур тиштер чыгып калганда, качан аны оңдош керек дегенде 9-дан 14 жашка чейин. Именно негизги тиштер чыгып, түзүлүп, анан ошол мезгилде баланын сөйөктөрү дагы кичине жумшагыраак болот, кальций азыраак болот. Кальцификация деген сөйөктөрдүн кальцификациясы где-то 23-25 жашта уже бекемдеп сөйөктөр бекем туруп калат. 9-14 жашында кичине сөйөктөр дагы жумшагыраак, тиштер алмашып атат, анан ошондо кичине көп неметпей түздеп койсо болот. Биз азыркы учурда тиштин гигиенасы боюнча сөз кылып атпайбызбы? Анан кээ бирки ата энелер, көбүнчөсү улуу муундагылар ушул тиштин гигиенасын сактоо, тазалоого көп маани беришпейт да. Анан ошого жооп катары айта кетсеңиз, эмне үчүн тиштин гигиенасын сактоо маанилүү? Bizde karies деген негизги оорубуз. Кариес эмнеден келип чыгат дегенде, биринчиден атайын микробтор бар. Ошол микробтор сиздин оозуңузда болсо, ошол микроб эми азыр 95% бар, бирок биздин билишибиз боюнча, мисалы үчүн тоолуу региондордо, Алайда, Нарында бир кыштактар бар. Алар цивилизацияны көп байланышкан эмес. Ошолордун оозунда Streptococcus mutans lactobacilli деген бактерия жок. Бактерия жок болсо, бактерия кислотаны чыгарып, жанагы эмальди теше албайт. Бирок ошол бактерия дагы кислота чыгарып, эмальди эмне үчүн тешет дегенде, ошол кислотаны жанагы таттуу, кант, таттуу, газдалган суусундуктарды көп пайдаланса, ошол фруктоза, лактоза, глюкоза деп коебуз, кант да эми. Ошол менен пайдаланып, кислота чыгарып, тишти тешип алат. Анан ылдыйлап кетет. Анан гигиенанын мазмуну, мааниси эмне десеңер, ошол кантты азайтса, газдалган суусундуктарды азайтса, жанагы бактерия немени чыгара албайт. Анан эң негизги нерсе генетикалык бекем тиш. Кээ бир мамлекеттер айтат, биз кантты жейбиз, анан бактериялар дагы бар, бирок генетика боюнча биздин тишибиз бекем деп. Ошон үчүн кариестин чыгып келиши 3 эмеден башталат да, себептен. Биринчи генетикалык начарраак түзүлүшү, экинчиден жанагы бактерия, үчүнчүдөн канты. Ошон үчүн кантты азыраак жеп, же болбосо аны жебе деп айта албайбыз. Кант жегенден кийин, таттуулар жегенден кийин оозун чакап, кичине тазалап коюп, анан стоматологко барып турганда малда тишти сактап калуу мүмкүн. Анан менде дагы бир суроо болуп атат. Эне сүтүн көп эмизсе, же болбосо жумшак тамак берсе, бул баланын кеч сүйлөөсүнө же болбосо жана тиштеринин туура эмес жайгашуусуна себеп болобу? Жок. Андай эмес, эне сүтүн бериш керек балага. Эне сүтүдөн кымбат пайдалуу эч нерсе жок. Биз мына мен бала жана энени коргоо мамлекеттик борборунда иштейбиз. Мен кафедранын бөлүмү ошол жерде бар. Анан ошол жерде атайын энелерге ошо туура түшүндүрүп берет да. Өз эне сүтүн берип багыш керек баланы. Ошо эне сүтүнө эч нерсе менен алмаштыра албайбыз. Канча жашка чейин эмизсе болот? Канча жашка чейин дегенде
ар кандай немелер бар, бирок 1,5-2 жашка чейин эмгисе болот. Анан кийин прикорм деп коебуз, ошо башталышы мүмкүн, азыр мүмкүнчүлүктөр бар. Бирок эне сүтүнү эмизген баланын тиштердин түзүлүшү дагы чыгып өсүп тизилиши дагы туура болот ошондо. Эгер кичинекей бала дарыгерге барганда баары бир коркот да, ошону менин балам коркот деп ата-энелер тиш доктурга алып барбай жүрө беришсе, агаларга кандай кеңеш бересиз? Анан кийин кариестен баланын тишин кантип сактап калса болот? Эми бул деген биз негизи азыр 21-кылым болуп атат айтолкун. Анан баламдын тиши ооруптур, мамлекет мүмкүнчүлүк берет экен. Тиши ооруганда стоматологко алып барсам, эмне үчүн кыйкыртып, бакыртып, эмне үчүн баланын көңүлүн бузуп дарылайт деген ал туура эмес. Ата-энелерге мен сурайт элем, жалынып кетет элем. Ошо тиши чыгып, эч кандай кариес, эч кандай курт жеген болбогон кезде баланы оюн катары алып келип, аны түшөндүрүп, мына чайкап койгун балам, мына күзгүнү көрүп койгун балам деп кичине сыйпап коюп, биринчи келгенде эле баланы кыйкыртып, бакыртып, отуруп эле, укол сайып эле, бар 20 тишин дарылап эле, мага балам чыгарып бергиле, ал Буратино эмес да. Ал робот эмес да. Бала деле азыр биз студенттерди окутканда айтабыз, мына сен кресло стоматолога бала отурду. Оозун ачпайм десе, сен аны алдап-салдап ачырышың керек. Эмнеге десе, бала ачпаса оозун, ал деле бир киши катары өзүн сезет да. Эмне үчүн ошо ата-эненин милдети бала тиши оорубаганда стоматологко алып барып, 1-2 жолу көрүп, башка балаларды дарылап атканда, түшөндүрүп, мына оозуңду чайкап кой, мына мен креслону көтөрөйүн, ылдыйлатайын, мына тазалап коем кичине деп көнгөн балдар көп. Кей балдар келип бизге, мен укол саймайынча могул тишим ооруп атат, укол саймайынча мен дарылатпайм деген деле бар. Ошон үчүн дагы бир нерсени айтып кетишим керек. Ата-эненин милдети балдарга 2 жаштан тартып стоматологко алып барып башташ керек. Бизде конституциябызда, закондорубузда бар. Баланы ден соолугуна, анан жанына начар же мындай неме коркунучтуу акыбалда калтыруу. Баланын тиши шишимейинче, бала сепсис болмоюнча, булар стоматологторго алып барганда машинеге окшоп могу деталин алмаштырып берет деп ойлобош керек. Анан баланын жүрөгүнү, сезимин кичине аяп коюш керек. 1-чи, 2-чи, 3-чү жолу келгенде тиш оорубаган кезде стоматологдо ошондой мүмкүнчүлүк бар, жанагы айткандай. Тиштерини коркутпай, оюн катары мына свет менен күйгүзүп коюп, чайкап коелу, могу сыйпап коелу деп ошого азыр мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Анан ата-энени дагы айтып кетет элем, суранып кетет элем, ошол балдарды алып барып убагында мамлекети ушунчалык мүмкүнчүлүк туудуруп берип атат. Ошону колдонуп, анан балдарды жакшы, ден соолуктуу, адептүү өстүрүш керек да. Ушуну менен биздин подкастыбыз аягына чыкты. Ришат мырза, сиздин бүгүн убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Ал эми ар бир ата-эне өзүнүн балдарынын ден соолугуна жоопкерчиликтүү жана тиш саламаттыгын өз убагында көңүл бурууга дагы жоопкерчиликтүү. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң ыраазычылык билдирем. Кийинки маектерден жолукканча.